мындай апааттар момундарга сыноо катары келгенде кайра ал момундардын сообун көбөйтөт, алардын күнөөлөрү кечирилет, алардын бейиште оргон даражалары бийик болот. Жана мындай сыноо сөзсүз түрдө мусулмандарга келет. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва набluwannakum бишей'ин минал хауфи вал жу'и ва нақсин минал амвали вал анфуси вас самарат." Биз силерди сөзсүз сынайбыз дейт. Коркунуч менен, ачкалык менен, мал мүлктүн аздыгы менен дейт. Жандардын, адамдардын өлүшү менен жана жемиштерин жок болуусу менен дейт. Бирок эмне дейт Аллах Таала? "Ва башширис сабирин" дейт. Бирок сабырдууларды сүйүнчүлө дейт. Көрдүңүзбү? Демек бунун артында мындай апааттар, мындай сыноолордун артында кайра момундар үчүн сүйүнүч бар, сабыр кылса. Жана ушул эле аяттын уландысында Аллах Таала бизге сабыр кыла турганга, бизге жеңилдете турган биздин өзүнүн себебин айтып кетип атат. Аллах Таала көрсөтүп кетип атат. Айтат ал уландысында: "Аллазина иза асабатхум мусибатун қалу инна лиллахи ва инна илейхи ражиун" дейт. Качан аларга бир бале келе турганда дейт, алар айтышат дейт: "Инна лиллахи ва инна илейхи ражиун" деп айтышат. Биз чынында Аллахка таандыкпыз, жана чынында биз Аллахка кайтабыз деп айтышат. Мына ушул сөздү адам түшүнүп айта турган болсо, ар кандай бале, кыйынчылыктардын баарысынан адамга сабыр кылганга бул көмөктөш болот, жардам болот. Мына ушул сөздү көп эле угуп жүрөбүз. Бирөөнүн бир жакыны кайтыш болсо, көңүл айтуу иретинде эле адам кайтыш болгондо эле айтып жүрөт. Бирок негизинде ар бир балеге, ар бир кыйынчылыкка айтылат бул сөз. Биз Аллахка таандыкпыз, жана биз ага кайтабыз деп. Эми кайсыл тарабынан бул бизге сабыр кылганга жардам берет? Ушул сөздүн маанисин жүртөлү. Инна лиллахи деген сөз эмне? Биз Аллахтын мүлкүбүз. Биз Аллахка таандыкпыз. Мааниси кандай? Аллах Таала башка аятта айткандай: "Инналлаха иштара минал муъминина анфусахум ва амвалахум би анна лахумул жанна." Чынында Аллах Таала момундардын жандарын жана мал мүлктөрүн сатып алды дейт Аллах Таала. Бирок анын ордуна аларга бейишти берип, биздин момун болгондон кийин, биз мусулман болгондон кийин, Аллахка моюн сунгандан кийин биз өзүбүздүн жаныбыз, мал мүлкүбүз менен баарыбыз менен Аллахка биз өзүбүздү сатып салгандайбыз. Бирок анын ордуна бизге Аллах Таала бейишин берет. Ошондуктан мына биз Аллахка таандыкпыз. Аллах Таала биз менен эмнени кылса дагы, кандай сыноон жөнөтпөсүн, ал Аллахтын иши. Биз өзүбүзгө өзүбүз эмеспиз. Биз Аллахтын мүлкүбүз. Аллах бизге илгери сахабалар ушуну мисал кылдыргандай түшүндүрүшкөн да. Элестетсеңер, мына силерде бир кой болсо, анан койду бирөөгө саттыңар. Анан кийин ошол койдун ээси ал койду деген башка бирөөгө берек кылып берип салабы, аны өзү союп жеп салабы, аны башка бирөөгө сатып ийеби, биздин башыбыз ооройбу ошо боюнча? Жок, ишибиз жок да, болду. Анын мүлкү деп коебуз, туурабы? Ага тапшырып коебуз, болду. Мына ушундай сыяктуу биз дагы өзүбүздүн жандарыбызды мусулман болгондон кийин Аллахка тапшырганбыз. Бизге кандай сыноо жөнөтпөсүн, биз эмне? Биз Аллахка таандыкпыз. Инна лиллахи деген сөзү ушул, мааниси ушул. Ушуну адам түшүнө турган болсо, демек бул сыноону мага Аллах жөнөттү да. Аллах Таала мага мен үчүн эмне жакшыраак экенин Аллах Таала өзү жакшы билет да. Мен Аллахтын мүлкүмүн деп адамга сабыр кылганга жеңил болот. Уландысында ва инна илейхи ражиун деп айтабыз. Биз анан Аллахка кайтып барабыз дейбиз. Бул сөзүнө дагы сабыр кылганга жардам бар. Кандайча? Баары деле Аллахка кайтабыз да биз. Бул сыноолор бул дүйнөдө болуп атат да, бул эч нерсеге арзыбаган, убактылуу болгон, оорулар менен, ар кандай жоготуулар менен коштолгон, акырет менен салыштырмалуу эч нерсеге арзыбаган бул дүйнөдө болуп атат да мага. Бул дүйнөдөгү мага сыноолор акыретте мага кайра жакшылык, сыйлык болуп кайтат да деп өзүбүзгө кайра Аллахка, ошо акыретке кайтат экенибизди өзүбүзгө эскертип атабыз. Кастар кандай чоң маанилер жатат. Инна лиллахи, биз Аллахка таандыкпыз. Аллах Таала биз менен эмне калган нерсесин кылат, кандай сыноосун Аллах Таала өзү жөнөтөт. Ва инна илейхи ражиун, жана биз Аллахтын өзүнө кайтып барабыз. Бул сыноолор бул эле дүйнөдө убактылуу эле сыноолор өтүп кетет.